Улуу мурас көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышы Ат баш районундагы алыскы Ак Муз айылынан даярдалды. Дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенген эл жашаган айыл эмне себептен Ак Муз аталып калгандыгы тууралуу элдик уламыштан эшиттик. Ат баш районунда Ак Муз деп аталган айыл жайгашкан. Улуу муундун айтымында айылда бороондуу сайда суу көп болуп, ат жана адам да кечип өтө алчу эмес экен. 1910 жылдан 1916 жылга чейин айыл бороондуу сай деп аталган. 1916 жылга чейин аталган айылда калмактар жашашчу деп айтылып келет. Үркүндөн кийин кандайдыр бир себептер менен Кытайга кетишкен экен. Калмак дөбөлөр дагы ошол убакта пайда болуп, азыркы күнгө чейин бар. Үркүндөн кийин калмактар кандайдыр бир себептер менен Кытайга кирип кетишкен. Ошол 1916 жылы кышы өтө суук болуп, карлар жай ортосуна чейин эрибей турган. Бороондуу сайда кыштыр жайтыр аппак тоңго муз эрибей суу күчүндө турчу экен. 1916 жылдын аяк жагында Кытайга Абдылда, Сүйүндүк, Кулчун, Турсун аттуу басмачылар барышканда, ошондо айылдан кеткен калмак абышка менен ал жай сурашып, сүйлөшүп жатып, Ак Муз айылы бороондуу суунун кай жагына түштү? Күн чыгышынабы же күн батышынабы дегенде алар күн чыгышына деп жооп узатышкан. Ошондон улам азыркы күнгө чейин Ак Муз айылы деп аталып келет. Мына бороондун суусу аппак эле мыс болуп жатчу майдын аягына чейин. Мына ошонун эсебинен Ак Муз деп калган. Ак Муз айылында 824 түтүн, калкынын саны 4433 адам жашайт. Бүгүнкү күндө элеттеги Ак Муз айылында жергиликтүү тургундар дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенишет. Биздин көрсөтүүнүн алгачкы каарманы Владислав Молдосариев мындан 100 жылдай мурда ата бабасы арпа буудай тартып, бирок көп жылдан бери токтоп калган тегирменди бүгүнкү күндө иштетип, жергиликтүү элди ун менен камсыз кылып жатат. Боолеки илгерки кыргыз тегирмен. Сууну кое бергенде суу менен кошо иштейт. Бараны суу айлантат, андан үстүндө таш бар, таш айланат. Сууну канчалык көп кое берсе, ошончолук тегирмен бүлүк болот. Чуркайт, катуураак чуркайт да. Мынакей моорекини өзүм конструкция менен жасалган. Мурункусу резьбовый болчу, азыр трос менен. Ылдам түшүрүп, ылдам көтөрөт да. Мына бияка суу кетпей калды уже. Азыр тегирмен уже баштады иштеп. Тийиштүү продукцияга регулировкалайм да. Азыр адыратма тартып атам. Унун талкан да болот буга. Бул тегирмен негизи чоң атам түтпөгөн экен. Андан кийин атамдын агасы Усупбек деген киши болгон экен, ошол пайдаланып жүрүптү. Андан кийин жүрүп анан атама калды. Мен өзүм атама Абдрахманга калды да. Анан биз бул жерден кайра айылга түшүп кеттик. Ошол менен каралбай калган. Ошо кезде жаңадан колхоз мына тарайып болуп аткан кез болчу. Менде кейип Рахманкул деген эме бизде ошо председатель болуп турду. Ошого абышкалар кирди дагы могу балага эмне десе сураганын бергиниң деди. Где-то ошондо 90-жылдар болчу. Болгон материалын ошол колхоздун эсебинен салып берген да бул жергечи. Могу кирпич, цемент, техника десем техника салып берди. Анан ошону менен жүрүп анан баягы элдин турмушу оңолуп кеткенден кийин муну көп карабай калдык кайра. Карабай калгандан кийин мен деле ошо жумуштар менен шаарга кеттим, антип жүрдүм. Анан ошол жерде где-то бир 15-20 жылдай каралбай калды да кайра. Тегирменчи Владислав Молдосариевдин ысмы тууралуу сураганыбызда мынтип кызыктуу баяндап берди. Атам армиядан Владивостокто болгон экен. Анан Владивостоктон келатып, поезд менен келатканда Кемерово шаарына жетеринде
катуу ооруп калат. Мамашам ошол жерде лаборантка экен. Анан ал жерден анан тиги буну каяка батырабыз? Же документи болбосо, документтеримди жоготкон экен ошо поездданчы. Анан документи болбосо, муну кандай кылабыз, эмне кылабыз дегенде анан апам кой. Тиги что-то жылдызы жанып турган киши экен, мен эле багам дейт. Анан больницадан чыккандан кийин ошо өзүнүн үйүнө алып барып багып, анан эми экөө баягы тил табышып жашап калышат. Анан жашап калгандан кийин мен төрөлүп калам. Анан атам мен баланы талаага таштабайм дейт дагы, көтөрүп жөнөгөндө Кыргызстанга алып кетем дейт. Анан апам деле мен деле кетем анда дейт. Мен деле барам, багаман көрдүм баарын дейт дагы. Бияка келдик. Бияка келгенден кийин карындашым менен дагы иним бар, ал төрөлдү. Ошону менен атадан үчөөбүзбүз. Мен Россияда төрөлдүм да, Кемерово шаарында. Анан ал жерден ошо Владислав деп коюшуптур. Бул эми алыстан келиптир. Келгенбай деп кайра атын коелу деп, кайра азан чакырып Келгенбай деп коюшуптур. Документиңизде? Документимде азыр Владислав. Владислав Молдосариевдин жубайы Евгения Арпачиева тегирменден тартылган ундан куймак жасады. Ата-бабабыздын жерибизге келип тегирменге атабызга жыт чыгарып Куран окуп атабыз. Тегирмен бул илгерки атабыздын тегирмени экен. Кайра иштетип, un салып, талкан салып эметип иштетип атабыз тегирменибизди. Ата-бабабыздын батасы тийип, арбагы колдоп, эл журтка тынччылык берсин, тегирменибиз ар дайым эл үчүн иштеп жүрсүн, эл журт аман болсун, балдарыбыз аман болсун. Тегирменин унундай болобу? Илгери заман кыйын кезде 90-жылы эл тарабадыбы, Союз тарап неметкенде, ошондо Акмустун элин ушу тегирмен эле бакчу. Эл ушу жака келип канча un салдырып, талкан салдырып, ошо менен эле жан сактап калган. Анан тегирменин унундай болобу? Топуктуу болуп, аябай тоюп, бала чака даамы дагы ширелүү болуп, жеңиң эле келип турат. Ошо бар болуп турсун элде. Мал менен алектенген Акмуз айылынын тургундары Үсөнбай Өмүралиев жана Ибраева Саткын эже биздин чыгармачыл топ барган убакта жаңы гана жайлоодон түшүп келишкен экен. Адамдын ден соолугуна эң эле пайдалуу азыктар уйдун сүтүнөн даярдалат. Çoğultup, ertemenki kechkisini çoğultup turup, andan tartып koyun. Кой союлгандан кийин карынын мондай таза кылып жууп алабыз. Койдун карынына коюлган сары май өзгөчө ден соолукка күч кубат берет. Тузду мындай текши жеткиребиз. Саткын эже сары май куюла турган койдун карынын кантип даярдаш керек экендигин көрсөтүп берип жатат. Суу куябыз. Мунун ичине мөндү кошо салам. Анан муну мындай кылып туруп, мына оосу кошо жытыш үчүн мындай болот да. Муну ичин көздөй имерип мындай. Бир күн мындайынан жатты, экинчи күнү мындайынан кылып коюшубуз керек. Себеби дегенде бул жерге жаткан могу үстү жагы жыдыбай калышы мүмкүн. А бул жерге жаткан жагын бир күндөн кийин мындай алмаштырып коюш керек. Ошондо бул жыдыйт. Анан муну жыдыгандан кийин ичиндеги бул баттарычы могулар өзү эле мындай жөн эле шыпырлап эле түшүп калат. Өзү эле мындай эле түшүп калат. Анан аны алып таштап кайра жууп туруп, анан үйлөйбүз. Тузга чыланган койдун карыны бир нече күндөн кийин жыдып даяр болот. Андан кийин жыдып даяр болгон карынды үйлөп кургатып алышат. Сонун жасап берсең. Муунда 5 килограмм, 6 килограмм май батат. Тузга чылап
эме кылган карын бүгүн мындай даяр болду. Бул мөөн, бул карын. Экөөнө тең май куюлат. Куска бир күнгө бир суткага чылап, анан ички эмеси чармы кеткенден кийин анан муну кайра үйлөп туруп эми бир канча күнгө коюп койсок катат. Андан суудан бүркүп туруп акырын жумшартып оозун ачып анан ушалап ийлеп акырындык менен ийлеп анан бүктөп сактап коюп анан май куябыз. Муну кыз төрөгөндө кызга жентек деп барчу май да. Жентек май, чоң май. Жанагы баты кеткичекти 2 күн эле тузу менен сууда чыланып турат. 2 күндөн кийин бул тиги баты кетет жанагы ичиндеги. Андан кийин үйлөгөндөн кийин күн жакшы болсо бул бир эле күндө кургап, бир эле күндө даяр болот. Нарын областынын Ат Баш районундагы Боогачы атындагы орто мектебинин кол эмгек сабагынын мугалими Акмуз айылынын тургуну Асанбек Алымкулов көп жылдардан бери камчынын өзгөчөлөнгөн өрүмү менен көпчүлүктү суктандырып келет. Айылда мектепте иштеп жүрөм. Ушу мектепте ушу өрмөчүлүк боюнча чакан окуу узулдук китепчеде иштеп чыктым. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сыяктуу эл аралык деңгээлде өткөрүлгөн долбоорлордо ийгиликке жетишип, байгелерди багындырып келген. Мен камчы өрүмү боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда камчы өрүү сынагы болду. Атайын ошондо катышып, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 30-40 адам катышты, казактар, өзбектер катышты. Ошондо мен камчы өрүмү боюнча 1-чи орунду алдым. Нарын областы боюнча. Ат Баш району мал күндүктүү болгондуктан ошол жерге ат жабдыктарын өрүү боюнча, жип кайыш менен иштөө боюнча программамды Ат Баш районунда мектептерде окуп ишке ашырып жатышат. Жаш муундарга билим берүүдө улуттук нарк населге өзгөчө көңүл бөлүп, көргөзмөлүү сабак өтүп, балдар өздөрү аралашып, кызыккыдай ат жабдыктарынын боз үйдүн үлгүлөрүн жасап чыккан. Азыр кол эмгек сабагын технология деген сабак алмаштырып салдык. Кол эмгек сабагында мен ушу ат жабдыктарын өрмөчүлүк боюнча көбүнчө ушу балдарга окутуп жүрөм. Анан айыл жери болгондуктан ушул мен келечек муундарга, окуучуларга бир чети көрсөтмө куралы катары муну атты атайын эле кийиштен жасап, мен өзүм өз колум менен кийиштен жасап, ушунун эр токумун, ат жабдыктарын жасалгасын бүт колго жасап, ушу эмне себептен муну ошо моундай кичинекей балдар атты кандай токуйт, эри кандай токулат, ат жабдыктын кандай аталыштары бар, ошону билсин үчүн атайын ушу атты ушундай кийиштен жасап, эр токум менен жасап чыккан. Мисалы мынакей, мына эң эле жөнөкөй аттын башына мына жүгөн катылат. Жүгөн менен эмне кылабыз? Атты мына башкарганга колдонобуз. Жүгөн катылат деген. Андан кийин мына эр токуму токулат. Эр токумунда да мына көмөлдүрүгү болуш керек, басмайлы болуш керек, куюшканы болуш керек. Мунун баардын ар биринин өзүнүн милдети бар. Мисалы көмөлдүрүгү мына тоого чыгып баратканда атты артка эр артка шыпырылып калбаш үчүн, куюшканы болсо ылдый түшүп баратканда эр алдыга жылып кетпеш үчүн колдонулат. Мынакей көрүп атасызбы мынакей? Бул кайсы экен? Эр экен, бул эмне экен? Жүгөндү кайда колдонобуз? Сен бизге айтып койчу. Колуна сылгандан буруш. Атты бурганга колдонот экенбиз, атты башкарганга, бурганга жүгөндү колдонот экенбиз, Моунусу эмне? Үзөңгү эмне кылабыз? Теп. Атка теп мингенге үзөңгүнү колдонот экенбиз, Куюшкандын аягына коюлганбыз. Жерге түшүп баратканда шыпырылып. Ылдый жерге түшкөндө шыпырылбаш үчүн ушундай колдонот экенбиз. Ушу мен ошон үчүн ушу
атты ушу кичинекей жаш муундарга, келечек муундар аттын токугасын жакшы үйрөнүш үчүн ушинтип мен өз колум менен жасап анан көрсөтүп жүрөм. Мынакей бул төөнүн, муну дагы ушу атайын келечек муундар ушу төөнүн эмнеге колдонулган, ошо биз боз үй жөнүндө көп айтып беребиз го. Бул кайсы экен могу? Кайсы? Төөгө эмне жүктөйт экенбиз? Боз Боз үйдү жүктөйт экенбиз. Мынакей бул жерде мынакей ушу жаш муундарга, келечектеги муундарга түшүнүктүү болуш үчүн мынакей угун, керегесин, түндүгүн, ошонун түндүктүн алдында мына кийизтерин, муну биз төөнүн аттыкын эр токум деп айтсак, төөнүн эр токумун ком деп коебуз. Ком. Бул ком деп аталат. Комдун үстүнө анан мына боз үйдүн угун, керегесин, болгон кийизин, болгон куржун баштыктарын могунун алдына жүктөп алып, анан эң үстүнө түндүктү басып, анан көчүп жүрүшкөн. Эң үстүндө түндүк болгон. Ал ук менен кереге могу ком деп коет. Ушуларды жүктөш үчүн ылайыкталып, бул төөнүн эки капталына моундай ком менен бекитилет. Андан ошо кийизи жүктөлөт, оокат кечеси жүктөлөт. Андан кийин мынакей төөнү анан атайын мынакей ноктолоп алып, анан жетелеп, мынакей ат менен атка минип алышып, мынакей атка минип анан төөнү аркасынан анан төөнү мынакей мындай кылып жетелеп алып анан көчүп конуп жүрүшкөн. Мынакей түндүк жабуусу, бул үсүгү, турдугу, эшиги мынакей. Ал эмес бул жердеги мынакей босого таяктарынан бери бүт колго жасап ушу. Бул да көрсөтмө кулар. Муну чечип окуучулар тигишет сабактын убагында, же болбосо ушундай конкурстарда, көбүнчө конкурс болот. Ошолорго көрсөтмө кылар катары мынакей. Мына мунун бул боз үйдүн бул жип суулардын ошо атайын өрмө колдонулган. Буну сүй салма өрмөсү деп коет. Мына өрмө менен ошо атайын мунда окуучулар жасап чыккан бул өрмөсү бүт. Мунун жактары могу өрмөлөр окуучулар өргөн. Эрдин макеттеринде жасатам монда окуучуларга. Эрдин макеттерин жасатып. Ушинтип анан мен сабакта ушуларды үйрөтөм. Анан мен ушуларды жайылтуу максатында Кыргыз элинин улуттук кол өнөрчүлүгү ат жабдыктарын жасоо ушуну жайылтуу максатында кичинекей ошо колдонмо кичепти иштеп чыгып, анан эми ушуну республикага жайылтуу максатында мен семинар өттүм. Ушу 4-5 жыл мурун. Өзүм мектепте республикалык деңгээлде семинар өттүм. 7 областтан чакырды. Баткен, Ош, ошондо 50дей адам келди. Кол өнөрчүлөр келди, кол эмгек сабагынын мугалимдери келди, университеттерден келди. Анан ошол жерге ушу мына өзүңүз жана көрсөткөндөй тетиги ат жабдыктары кандай жасалат, өрмө. Мен басымды өрмөгө жасайм, өрмөчүлүк боюнча жасайм. Анткени өрмөчүлүк унутулуп баратат. Кайып жасоо азыр көбөйдү, кайып жасоо. Машинкага, колго кайып жасай берет көп. Өрмөнү көп азыр колдонулбай баратат. Өрмөнүн аттары унутулуп баратат. Мисалы мына бул жерде өрмөдө балык жон терме, суй салма, кош өрмө, жылан боор деген өрмөнүн аттары бар. Мен ошо өрмөнүн аттары менен бүт ошо кичинекей китепчеге киргизип иштеп чыктым. Ошо китепчени жайылтуу максатында семинар өтүп, ошо семинарды дагы көп иш аракет менен жайылып атат. Анан мен Ат баш районубуздун ар бир мектебинде мен программа менен окутулат. Анткени Ат баш району мал өндүктүү, малды байлаганга, аркандаганга, жетелегенге жип суу керек да. Ошонун баары өрмөчүлүк менен аткарылат. Өрмөсү жок эч качан ат жабдыктары жасалбайт. Мал байланбайт. Ошону жайылтуу максатында ошону аракет кылып берем. Анан ошо китебимде да министерствого сунуштап атам буюрса, анан эми аяктан да каралып, ошо программа болуп иштелип чыгып калат деген үмүттө ошонун аркасынан иштеп берем.